Assalamu alaikum dostlar. Оорулар эки түргө бөлүнөт. Физикалык жана руханий оорулар. Физикалык оорулар бул биз билген бардык оорулар. Грипптен тарта онкологиялык ооруларга чейинки болгон бардык тастыкталган оорулар. Жана алар менен албетте биз дарыгерлер алектенебиз. Ал эми руханий ооруларга болсо кайсылар кирет десеңиз, бул пенденин өзүнүн Кудайын тааныбай, эми өтө жогорку деңгээлде эмес, жарым жартылай, мисалы биле туруп күнөө кылуу, биле туруп нәпсинин азгырылуу, жаман иштерге баруу, бул ушул руханий ооруларга кирет. Эми мен айткым келгени, эгерде руханий ооруларды өз убагында жакшы дарылабай турган болсок, физикалык оорулар дагы жылдар өткөн сайын көбөйүп, андан бешбетер абалыбызды начарлатат. Эми руханий ооруларды дарылоо дарыгердин иши эмес. Ошондой болсо да айтып коюумду туура көрдүм. Алар болсо бизди улам көңүлдү тынчытпай, ар кандай терс таасирлерге барууга, терс таасирлерге көнүп, ошол нерселердин азгырыгынын артынан жүрүүгө үндөй берет. Аларды токтотуп эч дегенде оң жолго түшкөн аракет кыла баштаганда, буюрса, ошол ар кандай руханий оорулардан айыгуу мүмкүнчүлүгү болот. Муну албетте ушул нерсенин адиси десем болот го. Молдолор, ошол жактагы адамдар өтө жакшы айтып беришет. Болгону сиз ошол жака биринчи кадамды таштап койсоңуз деген эле изги тилек. Эми медицинада оорулардан сактануунун 3 аргасы көрсөтүлөт. Бул болсо ден соолукту жакшы сактоого аракет кылуу, бул ар кандай пайдалуу нерселер менен, пайдалуу азыктар менен дейли, таза абада жүрүү менен дейли, ушул сыяктуу пайдалуу нерселер менен алектенип ден соолукту сактоо. Экинчиси профилактика. Биз билебиз, медицинада кайсы бир оорудан ошол оору тууралуу айтып бергенде профилактика деген дагы бөлүм бар. Ал жерде болсок, эмне кылсак ушул оорудан сактансак болот деген жери. Ошол нерсени дагы медицина сунуштайт, профилактика кылып оорулардан сактанууну. Ал эми үчүнчүсү болсо, бизге зыян тийгизиши мүмкүн болгон таасирлерден качуу. Мисалы радиация, ар кандай зыяндуу газдар, ошолордон кантип сактансак бизге жакшы болорун байма-бай айтып келебиз. Ушул 3 түрдүү ыкма менен биз оору сыркоодон алыс болгону аракет кылабыз. Албетте бул жетишсиз, көп нерселер кылышка туура келет дагы да. Анан дагы динибиздин деле жакшы бизге сунуштай турган пайдалуу жактары өтө көп. Мисалы, намаз окуган ар бир адам күнүнө эң кеминде 3 жолу даарат алат. Демек, ар жолу даарат алуу бул дененин бардык мүчөлөрүн таза сактоо мүмкүнчүлүгүн берет бизге. Анан дагы орозо. Бул дагы даарат сырттан бизди тазалаган болсо, орозо аркылуу биз ички чөйрөбүздү, организмдин ички чөйрөсүн сырткы зыяндуу таасирлерден коргойбуз. Жана дагы бул медицина деле муну тастыктайт. Дээрлик 10 чакты нерсе бар. Ошолорду өз убагында канааттандырып тура турган болсок, дагы оорудан алыс болуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Алар кайсы десеңиз, санап өтөйүн. Эстей алышымча, биринчиден бул заараны өз убагында калуу пайда болгондо бошонуп туруу ошол нерседен. Эркек болобу, аял болобу сөзсүз түрдө олтуруп заара кылыш керек. Муну билип койсоңуздар жакшы болот. Экинчиси, арттан ошол заңда дагы өз убагында бошонуп турушубуз керек болот. Болбосо ал дагы ууга айланып, организмибизди уулап баштайт. Жана дагы эркек адамдар эми аял менен анча-мынча, эми анча-мынча дебейин, керегинче кошулуп туруш керек. Ошондо дагы уругун бошотуп өз убагында. Ушул аркылуу дагы иммунитет бекемделип, оору сыркоодон алыс болуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Анан дагы
Эгер чөчкүрүү пайда боло турган болсо, сөзсүз түрдө мындай кылып коюш керек. Болушунча аракет кылып, анткени улам чөчкүрө албай жүрө берүү дагы ооруну чакырышы ыктымал сизге. Анан дагы ашказанда ашча газ туруп калса дагы бизге зыян тийгизе баштайт. Ошол абаны дагы кантип болбосун чыгарып коюш керек болот. Анан кус келет кейде. Ошондо ашказан өзүндөгү кереги жок болуп аткан нерселерди чыгара бер деген бизге сигналды берип атат. Андыктан ашказандагы кус келгенде мүмкүн болушунча чыгарып салган аракет кылышыбыз керек болот. Жана дагы эгерде суусай турган болсок, суу ичип турушубуз керек болот. Бул дагы иммунитеттин өзүнүн аракети, сактанууга болгон. Анан дагы көп убакыт ачка болуу дагы бизге зыян тийгизип калышы ыктымал. Андыктан аны дагы жөнгө салып коюш керек болот. Көп убакыт уктабай жүрө берүү же болбосо уйкунун аздыгы дагы бизге өзүнүн зыянын сөзсүз түрдө тийгизбей койбойт. Ушул саналып өтүлгөн нерселерди дагы бардыгын убагында керегинче аткарып тура турган болсок, напсибиздин каалашынча эмес, денебиздин, организмибиздин муктаждыгына жараша аткарып тура турган болсок, көпчүлүгүн буюрса биз менен биздин денебизде оорусузлук анчалык көп болбойт. Көп эле видеолорумда ушул динди пропаганда кылып кошуп кетип жүрөм. Балким анчаңыздарга жакпай калаттыр, билген нерсесин айтпайбы дегендей бир идея болуп. Бирок ошондой болсо дагы көпчүлүгүңүздөргө бул туура келип, кичине болсо дагы сиздерге пайдам тиет деп ойлойм. Сөзсүз эле бул медицинада эмес, башка турмуштук маселелерде деле ошол эле дин чөйрөсүнө багыт алууга бир аз болсо дагы себепчи болуп калам деп ойлойм. Жана бул нерсе сиздерге зыяндан көрө пайдасы көбүрөөк болот. Анан дагы эмне үчүн мен динди пропаганда кылып кошумчалап айтам? Мунун ден соолукка пайдасы бар экендигин өйдө санап өттүм. Бирок андан башка деле толтура пайдалары бар. Жана дагы бир ой келбей койбойт. Эми качан болсо деле кетишке туура келет баарыбызга эле. Балким 50-60 жылдан кийин, балким 100 жылдан кийин. Ошондо ал жак азырча белгисиз. Балким эч нерсе жоктур. Балким биз кыялданган бейиш бардыр. Же тескерисинче тозок. Бул жерде эч кимге белгисиз, капырга деле белгисиз, мусулманга деле белгисиз. Бул жерде көрсөткүч байкап турганыңыздардай 50-50. Эгерде жакшы боло турган болсо, ал жак бейиш бар болсо, өтө сонун ал жер сиздин ордуңуз болуп калат, жаратуучубуздун ыраазычылыгына жетип. Эгерде ал нерсе жок болуп калган тагдырда деле бул дүйнөдө дагы дин менен өтө жакшы жашоо мүмкүнчүлүгү бар. Ар дайым көңүлүңүз тынч, көңүлүңүз ток, бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү ушул дин менен бар экендигин белгилеп кетким келет.